Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сапары менен Өзбекстанга учуп кетти. Өлкө башчынын сапары 2 күнгө созулат. Сапардын жүрүшүндө кыргыз-өзбек чек арасы боюнча документтерге кол коюларын президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнөн билдиришти. Чек арадан тышкары эки мамлекеттин экономика, соода тармагындагы кызматташтыгы да талкууланат. Визиттин жыйынтыгы менен 15 документке кол коюлары күтүлүүдө. Дурбек Алимжанов боюнча видео териштирилет. Аны вице-премьер-министр, шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчиси Темир Жумакадыров Азаттыкка билдирди. Эске салсак, 3-октябрда Ош шаарынын тургуну Дурбек Алимжанов Ош бажысынын кызматкери Зафар Айдаровдун кишилери аны шаар четине алып барып, сабап, кыйнап, президенттикке талапкерлердин бири тууралуу жалган маалымат айтууга мажбурлаганын айткан. Акыйкатчынын аппараты 1,5 миллион сомго унаа сатып алат. Омбудсмендин аппараты 23 000 долларга жол тандабы сатып алуу ниетинде. Тендер боюнча маалымат мамлекеттик сатып алуулар сайтында илинген. Шарт боюнча миллиондук унаа Акыйкатчы институту жайгашкан Тыныстанов көчөсүндөгү дарегине жеткирилип берилиши керек. Акыйкатчынын институтунан бул унаа кайсы муктаждык үчүн алынып жаткандыгын маалымдашкан жок. Бүгүн Ош шаарынын күнү, калаанын 3017 жылдыгы белгиленип жатат. Буга байланыштуу шаардагы Борбордук аянтта театралдык салтанат уюштурулду. Алдыдагы президенттик шайлоодо 18 000 жаранчы өлкөдө добуш берет. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комитетинин төрайым орун басары Абдыжапар Бекматов кабарлады. Анын айтымында дал ушул сандагы мигранттар биометрикалык маалыматын тапшырып, консулдук каттоого турган. Алар үчүн чет мамлекеттерде консулдук мекемелерде жалпысынан 37 шайлоо участкалары ачылат. Эске салсак, шайлоо 15 октябрда өтүп, ага 3 миллиондон ашык жаран катышат. Кыргызстандык дагы бир аялды Түркияда полиция кызматкерлери сабап салды. Полиция кызматкерлери 40 жашта Кыргызстандагы аялды 2 полиция кызматкери сабап жатканын ошол жердеги адамдар видеого тартып алышкан. Окуянын чоо жайын Аланиянын ички иштер бөлүмү териштирип жатат. Кыргызстандык аялды болсо депортация бөлүмүнө которушкан. Кошумчалай кетсек, Түркияда расмий маалыматтар боюнча 14 000 ашуун кыргызстандык эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашайт. Анталия аймагында бейрасмий 6 000 ашык кыргызстандык жашап эмгектенип келет.